Кушпакали Тажыбаев дерлик 40 жылдан ашык илим чөйрөсүндө эмгектенип келет. Ал бир нече илимий ачылыштарды жасаган. Алардын бири тектоникалык жер титирөөнүн алдын алуу жолу. Илимпоздун айтымында бул ачылыш дүйнө жүзүндө алгачкы болгон. Жер титирөөлөрүнүн алдын алуу маселесини, аны болтурбай коюу маселелеринин илимий негиздерин аныктадык. Бул өтө чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Себеби ошол биздин закон, биздин алган патентибиз бул жаңы болуп атат дүйнөдө. Биздин жетишкендик боюнча ошол сейсмостанцияларды кайрадан бир аз жабдып, кошумча деформометрлерди коюп чыксак, ошондо биздин жанагы илимий негиздер ишке ашып, ошондо жана жер титирөөнүн алдын ала айтууга болот. Илим чөйрөсү өлкө эгемендүүлүктү алган жылдардан бери кыйын мезгилге туш болгон. Айлык маяна аябай эле төмөн болуп, бул жаатка кызыккандар кескин азайып кеткен. Азыр эми мамлекет өзгөчө көңүл бура баштаганын Кушпакали Тажыбаев жашырган жок. Эгемендикти алгандан кийин кыйынчылыктар болду. Анан албетте моюнга алыш керек. Акыркы учурга чейин ушул академиянын акыбалы начар эле болуп калган. Себеби айлык акылар аз болуп, жаштар жакшы келбейт. Приборлор эскирген, ушу каржылоо маселелери аксап келаткан да. Анан эми мына акыркы учурда бурулуш болуп атат, ушул көңүл жакшы бурулуп атат. Илим бул мамлекеттин интеллектуалдык флагманы. Анын өркүндөшү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө түздөн-түз таасирин тийгизет. Мындан улам былтыр декабрь айында Улуттук Илимдер Академиясы толук оңдоп түзөөдөн өтүп, президент Садыр Жапаров илимий кызматкерлердин айлык маянасы 100%га көтөрүлөрүн билдирген. Илимде реалдуу натыйжаларды жаратууну талап кылуу менен бирге Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлеринин айлык акысын 1-январдан тарта 100%га көтөрдүк. Азыр бир эле Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлер эмес, илимий кызматкерлер эмес, жалпы эле илимдеги илимий кызматкерлер, илимий изилдөө институттарынын дагы кызматкерлери, окумуштуулардын айлыктары ушул градация менен көтөрүлөт. Андан сырткары мына 110 миллион сомго биз азыр Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинетинин тескемесин даярдап атабыз. Мында дагы Улуттук Илимдер Академиясынын 8 перспективдүү деп аталган долбоорлорун каржылоо үчүн атайын өкмөттөн акча бөлүнө турган болуп атат. Улуттук Илимдер Академиясынын имаратынын жаңыланышы бул илим чөйрөсүнө түзүлө турган шарттардын башаты. Быйыл министрлик өлкөдөгү лабораторияларды жаңылоо, ар кандай ачылыштарды каржылоо жана башка иштерди аткарууну пландоодо. Тилегеталиев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.